рулдуу унааларды алып кирүүнү демилгелеп жаткан депутат 60 000 долларлык Геленваген айдайт. Кыргызстанга кайрадан оң рулдуу унааларды алып кирүүгө уруксат берүү сунушталууда. Мындай мыйзам долбоорун депутат Марлен Маматалиев демилгелеп жатат. Бул маселе коомчулукта талкуу жаратууда. Буга чейин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бул сунушка каршылыгын билдиргени маалым. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Маматалиев буларга токтолду. Бул чектөө 2015 жылы киргизилген. Анын алкагында эки маселе коюлган. Анын биринчиси жол кырсыгы, экинчиси ЯЭПтин алкагында. Кырсык боюнча акыркы 7 жылдын статистикасын карап көрдүм. Сол рулдуу унаалар көп кырсыкка кабылыптыр, деди ал. Ал мындан тышкары жеке ишкерлик кылып жүргөн кезинде 2016 жылы Геленваген алганын баасы ошол учурда 60 000 доллар экенин, азыр баасы бир аз түшүп калганын айтты. Булак Сереп Чекиткейи. Алтынбек Сулайманов: президент мага бийик ишеним көрсөттү. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп жаңы дайындалган экс-депутат Алтынбек Сулайманов соц тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Ал билдирүүсүндө көп жылдар бою мыйзам чыгаруу бийлигинде эмгектенип келсе, эми өз күчүн аткаруу бийлигинде сынап көрүүнү чечкенин айткан. Урматтуу мекендештер, мен ушул күнгө чейин көп жылдар бою мыйзам чыгаруу бутагында эмгектенип келдим. Менин депутаттык ишмердигиме шайлоочуларым жана кыргыз элим баа берер. Бүгүн мен өз күчүмдү аткаруу бийлигинде сынап көрүүнү чечтим. Менин чечимимди президентибиз Садыр Жапаров колдоп берди. Мындайча айтканда, мага бийик ишеним көрсөттү. Ошол ишеничти толук актоого бүт күчүмдү жумшайм. Кайсы тармакта, кайсы кызматта болбоюн, менин максатым дайыма элиме ак кызмат кылуу, деп жазган Сулайманов. Мамлекет башчысы 24 февралда Алтынбек Сулаймановду кабыл алып, ага аймактын туристтик дараметин эске алуу менен социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү үчүн бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Президент Садыр Жапаровдун дагы бир жарлыгы менен Мирбек Кожоев президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан бошотулду. Алтынбек Сулайманов 1972 жылы 24 сентябрда Ноокат районунун Шаңкөл айылында туулган. 3 жогорку билимдин ээси, Бирбол саясий партиясынын лидери, президенттин жогорку кеңештин ардак грамотасы, мамлекеттик достук ордени, КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын ардак грамотасы менен сыйланган. 2007 жылдан бери жогорку кеңештин 4 чакырылышына депутат болгон. Булак Марал ФМ Чекиткейи. Абдразаков: теңиз бөлтүрүктө эки гана жол бар. Мындай пикирин 24 февралда экс-депутат Бейшенбек Абдразаков билдирди. Бейшенбек агай теңиз бөлтүрүктүн Кумтордон кетип башка кызматка барганынан Кумтордо абал кооптуу окшойт деп чоочулай башташты. Ал жооптуу кызматка бардыбы же иштин нугун башка жакка бурула баштадыбы? Теңиз бөлтүрүктө эки гана жол бар. Биринчиси көчмөндөр мурасына барып, Кыргызстан боюнча кен байлыктарды иштетип, кызматы жогорулап, баарын өзү башкарат. Экинчиси, эгерде ичип жегени билинип коррупцияга малынса, анда иш козголот. Бирок мени сүйүнткөнү эл аралык деңгээлде башка мамлекеттерге кыргыздар өздөрү Кумторду иштете алат экен деп аброюбузду сактап калганыбыз болду. Кудай буйруса, мындан ары бүт кен байлыктарды намыс үчүн өзүбүз иштетишибиз керек. Кен байлыктарды өзүбүз иштетсек, Кудай колдоп, жер астындагы алтындын саны да көбөйөт. Булак Назар Ньюс Чекиткейи. Украинанын президенти жарандарга курал таратууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 февралда атайын брифингде аскерлер жардамга муктаж экенин билдирип, Украинаны коргоону каалаган жарандардын баарына курал таратыла баштаганын белгиледи. Биздин элдин келечеги азыр ар бир жарандан көз каранды. Курал кармоо тажрыйбасы бар ар бир киши Украинаны коргоого кошулса болот. Бул үчүн алар тиешелүү борборлорго келиши керек. Ички иштер министрлиги мамлекетти коргоо үчүн ардагерлерди да тарта баштады, деди ал. Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрү Орусиянын армиясынын чабуулуна татыктуу жооп кайтарып, кармаш өлкөнүн дээрлик бардык аймагында уланып жатканын кошумчалады. Булак ЖТТВ Чекиткейи. Алексей Арестович: кол салуу болуп жатат. Душмандын 3 вертолету атып түшүрүлдү. Украинадагы аткылоо болуп жатканын, Орусиянын 3 вертолету атылганын Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестович Facebook баракчасына жазып, андагы жоокерлердин сүрөтүн жарыялады. Жакында эле Киевке жакын жердеги Гостомель аэродромуна орусиялык тик учактар тарабынан чабуул жасалды. Уруш болуп жатат, душмандын 3 вертолету атып түшүрүлдү, деп билдирди Арестович. Булак Марал ФМ Чекиткейи.
Ата-энесине кайрылган украин жоокердин видеосу тарады. Аткылоодон кийин ата-энесине кайрылуу жолдогон украин жоокеринин видеосу телеграм каналдарга жарыяланды. Кыскасы, биз жака ок мөндүрдөй жаады. Дагы жакшы, мен азырынча тирүүмүн. Апа, ата, мен силерди жакшы көрөм. Баары жакшы болот, деди жоокер. Украинанын коргоо министрлиги өлкө толук коргонуу режимине өткөнүн билдирип, эми ар бир жаран курал алып жүрсө болоорун жарыялады. Ал үчүн атайын бөлүмдөргө паспорту менен келиши керек. Эске салсак, Орусия президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Таңкы саат 5-терде орус аскерлери Украинага чабуул жасашкан. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Зеленский Орусия Чернобыль АЭСин алууну көздөп жатканын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын оккупациялык күчтөрү Чернобыль атомдук электр станциясын алууга аракет жасап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал Твиттердеги баракчасына жазды. Зеленский 1986 жылкы трагедия кайталанып кетпеши үчүн Украина аскерлери жанын берип жатканын, эгер ал жерде кандайдыр бир кырсык орун алса, жалпы Европага кесепети тиерин эскертти. Мунун алдында Украинанын ички иштер министринин орун басары Антон Геращенко кооптуу радиоактивдүү заттар көмүлгөн Чернобыль АЭСинин аймагына Беларусь аскерлери өтүүгө аракет кылып жатканын маалымдаган. Ал, эгер баскынчылар өзөктүк калдык сактоочу жайларды жардырып жиберсе, радиоактивдүү чаңдар Украинанын, Беларустун жана Европа биримдигинин өлкөлөрүнүн аймагына тарайт деп эскерткен. Ага чейин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный соңку кырдаал боюнча билдирүү таратып, Беларустун аймагынан Украин жергесине 4 баллистикалык ракета атылганын кабарлады. Булак Азаттык чекит.org. Украина, Орусия, Эрдоган коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүдө. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өлкөнүн коопсуздук боюнча түзүмүнүн чукул жыйынын өткөрүүдө. Бул тууралуу Сабах басылмасы жазды. Президенттик сарайда өтүп жаткан жыйында Орусия менен Украинанын ортосундагы согушка баа берилет жана андан кийин Эрдоган билдирүү жасайт. Буга чейин Эрдоган Орусиянын президенти менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда ал Путинди дипломатияга чакырып, согуш эч кимге пайда алып келбей турганын айткан. Ал эми Владимир Зеленский менен жолугушуусунда Украинаны колдой турганын билдирген. 24 февралда таңга жуук Украинанын бир катар шаарларында Орусия тараптан аскердик кол салуу болду. Учурда ЖММКлар жардыруу жана аткылоо болгон аймактардан видео сүрөттөрдү жарыялап жатышат. Бир катар мамлекеттердин башчылары, буунун баш катчысы, Орусия лидери Путиндин аскердик кол салууну токтотууга чакырып жатышат. Булак Марал ФМ чекитке ийже. Туркия Орусияны Украинага каршы аскер операциясын токтотууга чакырды. Туркиянын тышкы иштер министрлиги Россиянын Украинага каршы аскер операциясы тууралуу билдирүү таратты. Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн Украинага каршы аскер операциясын алгылыксыз деп эсептейбиз жана андай аракетти четке кагабыз. Минск келишимдерин бузуудан тышкары бул кол салуу эл аралык укукту одоно бузуу болуп эсептелет жана бул биздин аймакка жана бүтүндөй дүйнө коопсуздугуна олуттуу коркунуч келтирет. Туркия аймактык бүтүндүктү жана өлкөнүн эгемендигин сыйлоо керек деп эсептеп, чек араны куралдын күчү менен өзгөртүүгө каршы турат. Россия Федерациясын акыйкатсыз жана укукка каршы аракеттерин мүмкүн болушунча тезирээк токтотууга чакырабыз. Украинанын саясий биримдигин, эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн сактоого биздин колдообуз улантыла бермекчи деп айтылат билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралда таң эрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим чыгарганын жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйнө лидерлерин антипутиндик коалиция түзүүгө чакырды. АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Донбасста атайын аскердик операция баштоо чечимин айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын чабуулуна байланыштуу Киев, Москва менен дипломатиялык мамилесин үзгөнүн жарыялады. Орусиянын ракеталык чабуулдарынан улам Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 40тан ашуун кызматкери каза болду. Ондогон жоокер жаракат алды. Бул тууралуу Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестович 24 февралда атайын брифингде кабарлады. Булак Политклиника чекитке ийже.